7 апрель Азалуу даңктын күнү. Кыргызстанда 7 апрель элдик революциясына арналган иш-чаралар өтүүдө. Ошондой эле Ала Тоо аянтындагы 6 жыл мурдагы окуяда курман болгондордун эстелигине гүл коюп эскеришти. Бул 2010-жылдын 7-апрелдин окуясы. Курманбек Бакиевдин жүргүзгөн саясатына каршы оппозиция өкүлдөрүнүн революциялык кадамдар жыйынтыгында анын бийлигинин кулашына жана убактылуу өкмөттү колуна өтүшүнө алып келди. 2010-жылдагы төңкөрүштүн эң негизги себептери электр жарыгынын кымбатташы жана байланыш операторлорунан кошумча төлөмдөрдүн алынышы. Өкүнүчтүүсү 87 эр азаматтарыбыз окко өчтү. Ал эми 1500-ü медициналык кызмат алуу үчүн кайрылышкан. Алардын 500-дөн ашыгы ар кандай оор жаракат алышкан.